Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Талас облусунун сыймыгы болгон Беш Таш жаратылыш паркында турабыз. Бүгүнкү программабызда биз сиздерге дал ушул жаратылыш парктагы жапайы жаныбарлар жана ошондой эле Беш Таш паркынын жаратылыштагы болгон кооздугу менен тааныштырып бермекчибиз. Бардык кызыктуу нерселердин бардыгы алдыда, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялаган. Жарлык Кыргызстандын экосистемасы жабыркап, табият өзгөчө камкордукка муктаж болуп турганда жакшы саамалык болду. Жарлыктын негизинде жашыл мурас улуттук өнөктүгү да башталып, аймактарда көчөттөр отургузулуп, көрктөндүрүү иштери колго алынган. Ал эми Талас облусундагы Беш Таш жаратылыш коргоуна президенттин жарлыгынын алкагында май айында Алтай Республикасынан 35 марал алынып келинген. Бул жерде маралдарды алып келүү максатыбыз биринчиден бул жакта изилдеп, жана алардын адаптациялык көнүшү боюнча изилдөөгө алып келгенбиз. Жана эл аралык конвенция жаныбарлар дүйнөсүн коргоо боюнча ал жерде айтылган маралдарды ушу тосмонун ичинде кармоо. Себеби булар Алтайдан келген маралдар башка породадан болгондуктан биздеги нарындагы азыр корукта маралдарыбыз бар. Ал жактагылар менен кошулуп кетпесин үчүн анан биз бул жакта маралдар адаптация алып, аккумулятация алып, анан бул жакка көнүшкөндөн кийин анан биз буларды 1-2 айдан кийин булардын ДНК-сын алабыз. Анан биздин өзүбүздүн нарындагы ДНК-сын алып маралдарды анан Москвада лабораторияга жөнөтөбүз. Ал жакта качан корутунду чыгып, буларды бири-бирин аргындаша турган корутунду чыккандан кийин анан коопсуздук жагы болгондон кийин анан биз буларды эркиндикке кое бере алабыз. Маралдар Талас районундагы Беш Таш коргоуна кое берилип, камкордукка алынган, саны азайып бараткан маралдардын популяциясын калыбына келтирүү, көбөйтүү максатында алынып келинген. Учурда маралдар Талас облусунун климаттык шартына көнүп, байырлап калды. Сүйүндүрө турган нерсе булар ошо тез көнүп кеткендиги болду. Алып келген жерибизде Алтайда Владимир Григорьевич деп ал жерде маралабот киши болгон, андан сатып алганыбызды ал киши бизге сүрөттөрүн, видеолорун жөнөтүп тургула дегенде, анан биз жөнөтүп турабыз. Алар силердин маралдарыңар аябай көнүптүр, аябай калыптаныптыр, жакшы ошо жергиликтүү жерге көнүшүптүр. Башка жактагыларга салыштырмалуу, мисалы Азербайжанда алышты, Чечняга алышты, Тажикстан алды, биздин алдыбызда 1,86 алды. Анан эң эле бизге бул илимдер жагында изилдей турган нерсебиз, бизде маралдар генофон жагынан азайып баратат, жок болуп кетүү чегине баратат. Анан ошого биз азыр буларды Алтайдан алып келип, буларды азыр бири-бирине эгер ошол туура заключение чыгып калса на скрещивание, анда биз буларды 1-2-өсүн алдыртып кошуп, анан ошол азайып бараткан биздин маралдарга бир кичинекей бир түрткү болот эле эгер көбөйүп калса. Себеби Алтайдагы маралдар бат көбөйөт. Алтайдан келген маралдар Беш Таш коргоундагы тегерек чети зымтор менен курчалган жерде кармалган. Азамат Эркиналуу уулу күнү-түнү маралдарга убакыт сааты менен суусун, жемин берип кароолчу болуп эмгектенет. Ал мында алынып келинген маралдарды 5 айдан бери багып жатат. Азыркы учурда канча марал бар бул жерде, кандай кам көрөсүз? Азыркы учурда бул жер негизи бул жак Беш Таш жаратылыш парк. Анан Корок айыңды деген жерде. Бул жерге маралдар сетканын ичинде 6 марал бар. Буларды мен эрте саат 7-лерде жем берем. Анан кечке маал саат 6-ларда жем берем. Олду келип жем жешет, туз берем. Туз постоянно эмесинде турат, аш тоозунда.
Ушул маралдар келген убактан тарта буларга канча тонна жем керектелди же болбосо күнүнө канча килограмм жем берилет? Азыркы учурда бир күндө бир 2 челекте бир 20 килодай берилет. Эртең менен кечинде бир чакадан берем. Анан кечке мал бир аз салып коем да 20 килодай берилет да күнүнө. Азыр 1 тоннадай жем бар. Анын бир 6-7 калды да. Алыстан маралдарды таласка алып келүү облустун тарыхында биринчи жолу ишке ашырылды. Маралдарды бир жерге отурукташтырып, көндүрүү үчүн алгач 12 гектар жер зымтор менен корголгон. Бүгүнкү күндө 1183 гектар жерге тосмолор орнотулду. Азыр атайын зымтор менен тосулган жерде 6 марал жүрөт. Калгандары Беш Таш коругунун аймагына кое берилген. Эми кыш мезгилине карата маралдардын бардыгы тосмонун ичине киргизилет. Бүгүнкү күндө кыштын камы көрүлүп жатат. 12 гектар жерге ылайыктагыбыз биринчиден 5 гектарга эртелетип алып келип, 1-май күнү ушул жерде комиссиянын курамына кое берилген. Андан кийинки от тарыраак болуп кетпесин деп экинчи кошуунду жасадык. Анан бүгүнкү күндө эми бул жака той базаларга тиешелүү сарайларды саралы деген программабыз алдыга коюп атабыз. Кудай буйрса жакын арада баштайбыз. Андан тышкары бүгүнкү күнгө 700 түп шөп камдап койду. Андан тышкары дагы жем, туз алуу программаларын алдыга максатка коюп атабыз. Кудай буйрса буларды ишке ашырабыз деген ниетибиз бар. Бүгүнкү күндө өңү өзгөрүп, таластын шартына окшошуп калды да. Таш реңдүү болуп, жакшы адаптация болуп атат. Анан ал жерде жүрүп кийиктер. Маралдар. Буга чейин интернет айдыңында маралдар качып табылбай кетти деген маалыматтар тараган, бирок бул маалыматтар чындыкка дал келбейт. Анткени биздин чыгармачыл топ Беш Таш жаратылыш паркында байырлаган маралдарды көрүп келдик. Азыркы учурда сетканын ичинде 6 жүрөт. Анан сетканын ылдый жагында, сыртында ушул жерге келип кетип 4 жүрөт. Төртөөнү мурдагы күндөрү көргөнбүз. Анан наркы кайыңдын ичинде 6 жүрү, күнгөй бетинде 2 ургачы бир эркеги менен жүрү. Анан 4 буказы жүрү өзүнчө. Ошо менен ичиндеги 4 буканын дачанын ногул жакта баягы эко көрүнгөн. Анан кийин 3 эркектин ногу кайыңдын тескей жак бетинен көрдүм да. Сеткадагылар менен 31 болот да. Беш Таш коругунда өтө сейрек кездешкен жаныбарлар, канаттуулар, ак илбирс, бүркүт, кашкулак жана башкалар байырлайт. Парк таластын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Бул жакта өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Беш Таш жаратылыш коругу Талас облусунда деңиз деңгээлинен 1100дөн 3600 метр жогорку бийиктикте жайгашкан. 3 тарабынан Талас ала тоосунун системасына кирген тоо кыркалары менен курчалган. Бул жай табигый токойлорду жана бийик тоолуу шалбааларды сактап калуу максатында түзүлгөн. Биз азыр Беш Таш жаратылыш паркынын кайсыл бөлүмчөсүндө турабыз? Бул жер кандай деп аталат? Анан негизи эле Беш Таш коругунда кандай жаныбарлардын түрлөрү бар? Жапайы жаныбарлардын. Биз азыр Беш Таш жаратылыш паркынын Кайың дөзөнүндө турабыз. Бул биз турган жер деңиз деңгээлинен бир 2000 метр бийиктиктин аралыгында. Айта кетсек, бул аймактын ичинде кызыл китепке кирген айбанаттардан илбирс, ак илбирс, күрөң аюу, сүлөөсүн, суусарлар бар. Андан тышкары эчкитеке, элик, суусар, улар, кекилик деген айбанаттар байырлоодо. Негизинен айта келгенде эми Таластын бир кандай десем, жаратылыштын бир ажайып коос жерлери ушу Беш Таш аймагына жатат деп айтып өтсөм мен будан жаңылышпайм деп эсептейм да. Беш Таш жаратылыш паркындагы сейрек кездешкен жапайы жаныбарларды каттоодо жана алардын абалын билүүдө фото капкан колдонушат. Адистер фото капкандын жардамы менен жаныбарлар тууралуу маалыматтарды чогултат. Бул жерге бул фотолавочкаларды койгонбуз. Бул батарейкасы 3 айга жетет. Анан флешкасы бар, флешкага тартып 10 минут видео, анан 4 сүрөттөн тартып турат да. Буларды ошо маралдарды наблюдение кылыш үчүн койгонбуз.
бул жерден көп өткөндүктөн ушул жерге койдук. Анан өйдө жакта дагы бар фотоловушкалар. Канча күндө бир алмаштырып турасыздар, анан кандай жаныбарларды көрүүгө болот? Бул жерден аюуну көрдүк, баягы суу жээкке түшүптүр да, фотоловушка илип калган. Анан биякта кашкырлар бар, илбирстер бар, алар түшүп калышы мүмкүн, бирок түшө элек да азыр. Кар жааганда кийин түшүшү мүмкүн. Өзүнүн бир фиксациясы бар, лазерич. Мындай жаныбар бир кыймыл болгондо эле өзү 10 минут видео, анан кийин сүрөттү сар-сар тартып калат да. Кыймыл болгондо тартат. Мында постоянно өчүп турат өзү. Жалпысынан азыр парктын эгерлеринде өстөрүндө болушу мүмкүн, а мага 3 ой берилген да. Корукчулардын жумушу кызыктуу, бирок татаал. Кызыл китепке кирген жапайы жаныбарларды камкордукка алып, аларды мергенчилерден сакташат. Нуржигит Үсөн уулу да маралдарды, жок болуп бара жаткан жапайы жаныбарларды камкордукка алган корукчулардын бири. Мага бөлүнгөн территория номер 2 обход. 3,5 миң гектардын тегерегиндеги аянт мага каралган. Бизде 2 эгерибиз да, дагы бир мен дагы бир эмен бар, напарнигим. Ошол биз тоолорго келип, дайыма рейд кылып турабыз. Балыкчылардан балыктарды коргоп, тор жайгандар бар. Азыр күздө суу тартылды. Элдин баары көчтү. Кийик аткандар, браконьерлердин баардыгы ушул жактарга келишет да негизичи. Биз ошолорду дайыма карап, кайтарып, жакында. Кайсы жакка апарат атасыз бул эмне өзү? Бул маралдарга берилген жем бул. Аштоо. Буну дайыма биз келип карап, монитор жүргүзүп, маралдар кайсыл жерден жем жеп атат, кайсыл жерден туз жеп атат, ошолордун баардыгын карап, кайсыл жерлерде жүрүп атса ошолорго ылайыкташтырып, аштоолорубузду, туздарыбызды жылдырып дайындап турабыз. Ошо кийиктерге да чогулткан вениктерибиз бар болчу айткандай, ар бирибиз 148ден мындай веник кылып, чөп кылып байлаганбыз да. Жакын арада эми буюрса ошо алып келип аскалардын этектеринде кийиктер жайгашып келип жүргөн жерлерге ошолорду алып келип байлап буюрса. Негизи эле күнүнө ушул 3,5 миң гектар жерди бир кыдырып чыгууга убактыңыз жетишеби? Анан браконьерлер кандай учурда, кайсыл убактарда көп келишет? Анан аларды кармап алган учурда кандай чаралар көрүлөт? Балык кармаганы келгендерди биз суу жээк менен баардыгы өзүбүзгө тийиштүү документтерди алып келип, суу жээктерден баардыгын видеого тартып, ошолордун негизинде иш жүргүзөбүз да, кармап. Кийикке чыккандар болсо, аларды деле суу жээктен карайбыз. Бизге ар кандай информациялар келип турат. Биякта атчандар жүрөт, тоодо жүрөт, ошолор менен эле чыгып кубалап турабыз. Ушул күн сууган сайын сиздер ушул маралдарды айдап атайын корукка алып барабыз деп атасыз. Анан бул маралдарды биз азыр көрдүк, ушул Аска тоонун баштарында дагы жүрөт экен. Аны кантип айдап келесиздер эми? Буну биз багы май айынан бери келип артында дайыма жүргөн себептен булардын бир аз эмелерин түшүнүп калдык да, мүнөздөмөлөрүнчү. Анткени булар кайсыл жол менен жүрөт, кандай жолдор менен жүрөт, уже улам артынан келип издерин кубалап айдап жүрүп уже түшүнүп калдык да. Эми буюрса бул жакта 9 жүрөт, бул жакта 8 жүрөт. Ошолордун баардыгын бирине бирин жакындаштырып кошуп, анан мындайынан сетка жакка айдап барганга пландарды түзүп атак буюрса. Жүрүңүз анда, жемди алып барып маралдарга берели. Күнүнө канча саат ушул токойдо убактыңыз өтөт? Бизде токойдо күндө кечкели да. Кечке чейин токойдо мал кирген жок. Бул мисалы заповедный бияк өзгөчө корголуучу аймак болгон себептен бул жака мал салдардын кирүүсүнөн дагы улам карайбыз токойдо. Бат-бат эле кечке эле жүрөбүз, көп эле убакыт бөлүнөт бияка. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында быйыл 5 таш жаратылыш паркынын аймагында алгылыктуу иштер жасалды. Коруктун аймагында питомниктердин аянты кеңейтилди. 300дөн ашуун ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулду. Анан көпчүлүгү ушундай өз табигаттык уругу менен ушинтип көйгөн зоналар дагы бар. Алар монтип бийик болуп, өзүңүздөр көрүп тургандай аябай жакшы калыптан табигат менен, жаратылыш менен өз ыгы менен өсүп баратышат. Анан жылда өрт коопсуздугуна дагы каршы биз буларды санитардык вырубка катары кесип турабыз. Өрт коопсуздугунун алдын алып карап турабыз. Ошо биздин 5 таш жаратылыш паркындагы эгерлер дагы рейд кылып көзөмөлгө чыгышат. Бир эле тиги браконьерлер менен күрөш эмес, ушу көчөттөрдү дагы түрдүүлөрүн кайсыл зонага эгишибиз керек. Ар бириси өз зоналарында иш алып барышат. Тыгыз
Жаратылышта баардыгы өз ара тыгыз байланышта. Жаратылыштын бир бөлүгү болгон адам да айлана чөйрөсүндөгү жер, суу, аба жана баардык тирүү организмдер менен байланышта. Беш таш жаратылыш паркынын көркүнө көр кошкон бул албетте жапайы жаныбарлар жана арча карагайлар. Бул багытта мамлекеттик экология жана техникалык коопсуздук инспекциясынын бирден бир максаты жок болуп бара жаткан жапайы жаныбарларды көбөйтүү жана сактап калуу. Өзүбүздүн жапжашыл болгон экологиябызды сактап калуу бул ар бир кыргызстандыктын колунда. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди дагы ушул жаратылышка болгон мамилеңиздерди кандайдыр бир деңгээлде көтөрүүгө чакырабыз. Анткени акыркы жылдары ушул биздин Беш таш жаратылыш паркындагы кээ бир жапайы жаныбарлар жок болуп кетүү коркунучунда турат.